барбы? Бул чет тил окуу борбору, учимся русскому языку курсу. Мен Адышева Роза, сиздер менен кезектеги сабак менен. Бүгүн биз сиздер менен зататоошторду бышыктоочу сабагы болгон сабакты өтөбүз. Ошого бүгүн биз теманы мына собеседование деп алдык. Бул аңгемелешүү. Бул собеседование ар бир мигрант сыртка келгенде жумушка орношоордун алдында ушундай аңгемелешүүдөн өтөт. Ошону собеседование дейт. Мына ошондуктан бүгүн биз ушу текстти өткөн сабактар менен шайкеш келтирип, ошолорду анализдеп, анан жыйынтыктайбыз. Собеседование аңгемелешүү деп жазып койдум. Өзү бул зататооч, средний род, аягы е менен бүтөт, именительный падеж, отвечает на вопрос что? Аточ жөндөмөсүндө турат, эмне деген суроого жооп берет. Аңгемелешүүгө келгенде адам өзүн эркин сезип, так дааналап жооп бериш керек. Это значит, когда приходит человек на собеседование, надо себя чувствовать уверенно и отвечать точно, ясно и твердо. Биринчи суроо болуп киргенде эле жумуш берүүчү адам сурайт: у вас есть гражданство России? Сизде Россиянын жарандыгы барбы? Мына ушул жерде у вас есть гражданство дегенде гражданствону чийип койдум. Бул дагы средний род, именительный падеж отвечает на вопрос что? Россия, бул дагы зататооч, родительный падеж отвечает на вопрос чего? России, мына аягында уландын мүчөсү и. Буга кандай жооп бериш керек? Эгер Россиянын жарандыгы жок болсо, сөзсүз түрдө нет деп жооп беребиз. Ал эми бар болсо есть деп. Есть дегенден кийин ал проблема жок. Андан кийин өзүнө-өзү чечилип кете берет. Ал эми нет у меня гражданства дегенде менде Россиянын жарандыгы жок деп жооп бердиңиз дагы. Могу жерде гражданство атоош жөндөмөсүндө аягы о менен болсо, ал эми илик жөндөмөсүнө барганда чего деген родительный падежге түшөт дагы. О средний род а менен аяктайт. Биз муну сиздер менен өткөнбүз. Экинчи суроо. Жумуш берүүчү адам сөзсүз түрдө сурайт: у вас есть разрешение на работу? Сизге жумуш иштөөгөнгө уруксатыңыз барбы? Вы должны ответить, эгер бар болсо, да, у меня есть патент. Биз дайым эле патент менен иштеп жүргөнбүз, анан разрешение менен иштеп жүргөнбүз. А эгерде биз мынакей 8 майда ушул Евросоюздун каттарына кошулган атабыз, биздин баажы чөлкөмүбүз ушуларга кошулуп аткандан кийин биз мындан кийин эмгек келишим менен иштеп калабыз. Ошондо сиздер я буду работать по трудовому соглашению деп жооп беришиңер керек. Я буду работать по трудовому соглашению. Соглашение өзү средний род, ал эми дательный падеж отвечает на вопрос чему, аягында ю келет. Мынакей. Я буду работать по трудовому соглашению. Жумуш берүүчү андан кийин мындай суроо бериши мүмкүн: у вас есть опыт работы? Сиздин эмгек тажрыйбаңыз барбы? Опыт, именительный падеж что? Мужской род. Работа, родительный падеж чего? Женский род. И окончание здесь будет «ы». Эгерде тажрыйбаңыз болсо, сөзсүз түрдө сиз «да» деп жооп бересиз. В этой системе я работаю уже 2 года. Значит, бул системада мен 2 жыл иштеп атам. Бул 2 деген балким 1 ай иштеп атсаңыз 1 месяц, или 5 месяцев, или 1 год, или 6 месяцев. Мол экини силер өзүңөрдүн тажрыйбаңарга карата өзгөртө берсеңер болот. А мына года деген родительный падеж мужской род имеет окончание а. Накей. Был мужской род, родительный падеж отвечает на вопрос чего, и это получится вот такое слово. А вот здесь в этой системе в чем предложенный падеж? Система женский род оканчивается на букву Е. Эгерде у вас тажрыйбаңар жок болсо, нет, у меня нет опыта, но я научусь. Сиздер
жооп бергенде жок, менин тажрыйбам жок менен эле токтолуп калбастан, сөзсүз түрдө жумуш берүүчүгө ишенич пайда кылышыңыздар керек дагы. Ошондуктан мен үйрөнүп алам деген маанини сөзсүз түрдө кошуп кетишиңер керек. Мисалы үчүн мына дагы бир жолу: нет, у меня нет опыта, но я научусь. Мына опыт деген бул мужской род болчу, ал эми родительный падежге келгенде а менен аяктайт дагы: нет опыта болот. Дагы бир ушундай керектүү суроону берет жумуш берүүчү: почему ушли с бывшей работы? Эмне себептен сиз мурунку жумушуңуздан кеттиңиз деп. Ушул суроого жооп берип атканда эч качан мурунку иштеген жериңизди жамандабашыңыз керек. Ага доо келтирбешиңиз керек. Анткени бул жаңы жумуш берип аткан адам дагы, мекеме дагы мени ушинтип эле жамандап, кийинки жакка барганда ушундай сөздөрдү айта берет деген ойго кетпеш үчүн сиздер сөзсүз түрдө себебин табышыңыз керек. Башка мындай жумшагыраак, катуу тийбегендей себебин таап жооп беришиңер керек. Мына почему ушли с бывшей работы? Родительный падеж отвечает на вопрос чего, оканчивается. Ответ должен быть такой: Джоу, вовремя не платили за работу. Уагында эмгек акыбызды ала алган эмеспиз. За работу винительный падеж у. Экинчи вариант мындай болушу мүмкүн: далеко от места проживания. Жашап аткан жеримен ал жумушум алыс болчу. Далеко от места проживания. Бул мына от места — это средний род. Родительный падеж отвечает на вопрос чего и оканчивается окончанием а. Проживание то же самое. Это средний род. Проживание в родительном падеже отвечает на вопрос чего, аягы я менен бүтөт. Дагы бир жолу кайталап коеюн: далеко от места проживания. Мен жашап аткан жеримден жумушума аябай алыс болчу. Анан үчүнчү вариантта жоопту берип койдум. Там работа в ночную смену. Ал жерде жумуш түнкү сменде болчу. Значит, там работа, что именительный падеж, окончание а, женский род. Ночную смену во что? Смену. Это винительный падеж, окончание у. Мына дагы бир жолу кайталап коеюн: там работа в ночную смену. Эми ушундай бир башка себептерди таап айтсаңар да болот. Бирок сиздер орусчаны жаңы үйрөнүп атканда мына ушундай варианттарга токтошсоңуздар болот. Урматтуу үйрөнүүчүлөр, бүгүн интернет аркылуу келген суроолорго мен жооп берип коюуну чечтим. 2-3 суроо мындай деген суроо экен: кантип орус тилиндеги сөздөргө туура басым коебуз? Ошонун эрежеси барбы? Деген суроолор экен. Ал суроого мен мынтип жооп берет элем: орус тилиндеги сөздөргө басым коюлуучу эреже жок. Аны биз каяктан билебиз? Аны колуңарга сөзсүз түрдө келген сөздүктөрдү табышыңар керек. Менин колумда мисалы үчүн толковый словарь русского языка деп турат. Орус тилиндеги сөздөрдү талкуулоо бул словарь. Же болбосо өткөн сабактарда мен сиздерге көрсөткөн орфографический словарь, орфографиялык сөздүк, синонимический словарь, синонимикалык сөздүк, антонимический словарь, антонимдердин сөздүгү, ушунга окшогон көп толтура сөздүктөр бар. Ошол орус тилиндеги сөздүктөрдүн кайсынысын алсаңар дагы, кайсы жеринде кайсы сөздү албасаңар дагы, ошонун ичиндеги сөздөргө сөзсүз түрдө басым коюлат. Кайсы сөздүктү албагыла, кайсы сөздү албагыла, ошол сөздүктүн ичинен алсаңар, басым сөзсүз түрдө коюлат. Мына ошонго басым дегенди билесиңер, ошол муунду, берки калган сөздөрдөгү муундан кичине созуп, басымды катуураак чыгарып айтсаңар, мына ошондо ошол сөз туура чыгат. Мына мисал үчүн нол эле мисалдан алалы. Собеседование, мына эге түшөт. Ушул муунду кичине созуураак, катуураак чыгарсаңар эле, сөз туура айтылып калган болот. Мисалы үчүн собеседование. Же болбосо мына у меня, мына моуну созуп кичине басымды үндү чоңураак чыгарсаңар эле, бул сөз туура айтылып калган болот. Разрешение. Мына бул эге басымды келтирип созуп айтсаңар эле, бул сөз туура чыгып калат. Бардык сөздөрдө работать, мисалы үчүн работать.
ого мына ушундай басымдар ар бир кайсы сөздүктү албагыла, кайсы орус тилиндеги словарьдарды карасаңар, ошол жерде сөздөр туура жазылып, туура басымдар коюлган. Бул биринчи суроо. Экинчи суроо мындай суроо экен. Көп орус тил сөздөрүнүн аягына ичкертүү белгилер келет. Ошонун биз ротун кантип аныктайбыз деп. Аны мен Зататошто өтүп атканда айтканмын, бирок ага карабастан дагы деле суроолор келип атканына байланыштуу мен силерге дагы жооп берип коеюн. Анын эрежеси бар. Ал эрежени айтканда көпчүлүгүңөр орус тилин так дааналап түшүнүп билбегендер, биринчи жолу үйрөнүп аткандар, аларга дагы өтө татаал ал эреже. Мен силерге жеңил формасын айтып коюшум керек. Дагы эле баягы эле сөздүктөргө кайрылабыз. Любойун ала бергиле. Орфографиялык, толковый, толкуу, синонимикалык, антонимдик сөздүктөрдү ала бергиле. Ошонун ичиндеги аягына бул Зататошторго гана тиешелүү. Дагы бир жолу айтырмын. Зататошторго, этиштерге тиешелүү эмес. Кто, что деген суроого жооп берген сөздөргө тиешелүү. Аягында ичкертүү берген сөздөрдү ачып карасаңар, ошол сөздүн жанына женский родуна ж, р деп жазылат, ал эми мужской роддун жанында м, р деп. Мына ошентип силер родду бат эле аныктап алганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Анда эмки сабакта жолугушканча саламатта болуңар.